Реестр отмена болду деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени мен буга чейин сөздүн башында айтып кеткендей, бул реестр мыйзам менен бекитилген. Россиянын федералдык мыйзамы менен бекитилген. 2024-жылдын август айында кабыл алынган мыйзам. Бул мындан ары туруктуу иштей турган система реестр. Бул келип аткан маалыматтар бизге элчиликке да көптөгөн андай маалымат келип түштү, чыгып атат, балким чыгып аткандыр. Бул реестр ар бир 6 саат сайын негизи жаңыланып турат, өзү суткасына 4 маал жаңыланып турат. Ал жерге бул жаңы түзүлгөн система болгондуктан бул жердин ички иштер министрлиги да айтты, бул жаңы система, балким жаңылышып түшүп калган жарандар дагы бар. Андай учурлар жок эмес. Биздин дагы элчиликтин да кызматкерлери түшүп кайрылып бизди чыгарган учурлар болгон. Жаңылык киргизип алгандар МВДга жана электрондук кайрылуу менен эле жана реестрден чыккан учурлар көп. Ошондой эле биз деле өзүбүз ошо кайрылуу жазып жөнөтүп, ким элчиликтин кызматкерлери бул жерде иштеп аткан мыйзам деп реестрден чыгарып алуучулар бар, жок эмес, ошо жаңылышып киргизип алгандар. Бүгүнкү күндө ошондой жакшы жаңылыктар келип атат. Ошол буга чейин ошо бир жуманын ичинде көп мен мыйзамдуу бул жерде ишмердүүлүк менен жүргөнүм, алып барып баардык документтерим бар болчу, бирок мен реестрге түшүп калдым деген